мына азыр 2000ден ашуун лицензия мыйзамсыз алынган деп атасың. Карай, бул деген эмне деген нерсе бул? Бул адамдын өмүрү коркунучта деген коңгуроо бул. 2000ден ашык экен лицензия мыйзамсыз алат деген. Бул эмне деген? Бийлик мына УКМК иш бир эле УКМК эмес бу жерде тиги МВД дагы силер дагы катуураак ошо жардам бергиле. Ар бирине иш козгош керек азыр. Мына лицензиясын уруксатсыз алган. Ар бир мекке ошол тиги бизнес, булар бизнес кылып эле алды. Адам өмүрүн менен деле коркпойт. Себеби эртеңки күнү бирдемге боло турган болсо, акча менен кутулуп кетип атат. А былтыркы жылы 3 жашар кыз тишине дарылатамын деп мына канча врач камалды, Кандай резонанс болду ошол дагы. Ал ата-энеси чуркап жүрүп, ыйлап жүрүп, ошого жетишти. Эмесе аларды эчтеке жаза да албай калмак да. Азыр мына Moondo дагы бул Элдостун ата-энеси дагы ботодой боздоп отурат. Жаш наристе баласы калды. Келинчеги жаш калды, жесир. Бул трагедия, мамлекеттин трагедиясы да. Ошон үчүн мына эки министрликтерге ушул тиги катуу биз эме суранат элек. Саламаттык сактоо министрлиги мына министерство көзөмөлгө катуу алгыла. Анан могу жерде мен бир топ мен кече карап отуруп ошол передачаны мыйзамсыз мындай ишке түрткөн дагы бир көп мындай бир нюанстарды мен байкап отурдум да. Укук коргоо органдары экспертизанын корутундусун так чыгарыш керек. Аны үчүн мед кызматкерлер дагы тиги бизде мындай болот да. Бизде жанагы экспертиза дейт дагы айлап күтүп эл унутуп калганда эптеп же күнөөлүү же күнөөсүз дебей ортодогу эле түшүнүксүз бир экспертизанын мындай маалыматын берип коет. Аны эл да түшүнбөйт, ал терминдерди, үй бүлөсү да түшүнбөйт. Ошо менен жанагы тиги эч кандай жаза колдонулбай, мыйзам чара колдонулбай кала берет да бизде. Ошодон улам мына 2000ден ашуун киши жанынан тоюппу булар. Көрдү, мамлекетте шалакылык. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул өлүмдү дыкат карайлы. Дыкат биз дагы көзөмөлдөп турабыз. Тиги Венера Калбековна ушул эмени дагы бир комитетте бир карайлы, жыйынтыгын бир карап коелу. Мен ошол комитеттен бир разныйга киргизесиңер, кандай кыласыңар? Кийинки бир тез арада чыксын экспертиза. Экспертизаны жылдап алып чыгуунун кереги жок. Бул даана көрүнүп эле турбайбы? Лицензиясы жок, чыгыш керек да экспертиза. Значит, алар мыйзамсыз иштеген. Акыркы учурда өз айтканда ошо жеке менчик клиникаларда өлүм көбөйгөндөн көбөйлөп атат да. Анан бул дагы болсо, кандай десем, жеке менчик клиникалар бул бизнес катары эле акчаны жеңил табылган метод катары эле, кандай десем, жазында тиги бачечекейлер чыгат го, бажырап. Ошондой эле азыр жеке менчик клиникаларды көп ачылып атат да. Анан ошондон улам мен ойлойм, буга дагы азыр ошо именно жеке менчик клиникаларды биз дыкат түрдө карашыбыз керек. Бул чындап эле өтө чоң көйгөй болуп кетти. Жеке клиникалардан башка дагы бизде жеке ушул реабилитационный центрлер, образовательный учрежденияларды дагы аябай жакшылап карашыбыз керек. Эмне үчүн? Анткени тилекке каршы ар бир жеке мектеп болобу, жеке реабилитационный центр болобу, космостагыдай бааны коюп алышат. Бирок ошол эле учурда ал жерде иштеген адистер, кээ бирөөлөр элестетсеңиздер, балдарды ушул аутизмден айыктырам деп, кээ бирөөлөр ийне менен тешишет балдардын колдорун. Ошондой стрессовый ситуация стресс болгондо бала ошентип эле үйрөнөт, ушинтип эле жаңы билимге ээ болот деген ушундай дагы бир мракобесный бир врачтар бар экен да. Анан реабилитационный борборлордо, өзгөчө балдар менен иштеген борборлордо дагы ушундай горе специалисттер аябай көбөйүп кетти да. Мен сөзсүз түрдө ар бир ата-энеге үмүт берет экен, жок дегенде 30 миңден 80 миңге чейин шыпырып алып, ошол эле учурда баланы пытка жасаганга чейин алып барат экен да. Анткени ушул балам айыгып кетет деп көптөгөн ата-энелер ошого да барышат экен да. Анан Венера Калбековна мундагы биздин токтомубузга кошуп бир өзгөчө балдар менен иштешкен реабилитационный образовательный учрежденияларды карап чыгышыбыз керек. Анткени ал жерде чындап эле квалифицированный логопед болсо дагы, дефектолог болсо дагы сертификат менен эмес,
сөзсүз түрдө ушул педагогический именно образованиясы, высшее образованиясы бар болгон адистер иштеш керек. Ошондо гана лицензия берилиш керек деген ойдомун. Анткени бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундай баланы кыйнаган врачтар аябай көбөйүп кетти да.